Assalamualaikum Saitbek. Алейкум ассалам. Бүгүн ушул машыгуулардын жөнүндө негизи бир кыскача токтолуп өтсөк. Машыгуулар болот болбойт болуп кичине оюндун ортосу арасы аябай кичине жакыныраак болуп калды. Бирок ошого карабай көп эле машыгып аткан. Буюрса аттар, балдар даяр эле. Дагы даярдана беребиз. 3-4 бирок убакыт аз калды буюрса. Оюндар жакшы өтүп, главный кырсыгы жок болсо деген ой. Saitbek, бул ат жөнүндө кандай дейсиң? Жаныбар. Бул ат өзү Токмоктон чыкты. Ошо жана Таласбек, Майрамбек менен Токмок деген иниси деп атат. Ат буюрса табына келип атат акырындан. Дагы да суутуп атабыз. Жүргөн тургандар жакшы экен. Чисто нападениянын аты экен да. Күлүк, баарын ашып кетет же калып калат дебейбиз. Жакшы экен. Азыр аттарыбыз дагы 13-14 атыбыз бар. Ошолордун кайсынысы жакшы болсо ошонусун киргизебиз деп турабыз, даярдап. Жакшы. Бул эмне деген ат Saitbek? Аты эмне болот? Атты деле жок экен, ушу 07 деген табыросу бар экен, 07 дешет экен, көп эле 07 деп атабыз биз деле. Ээси өзүнүн атын деле айткан жок, атын сурасак аты жок дейт, 07 дейт. Эми ылайыктап, может бир жакшы ат болуп калса жакшы ат коебуз. Буюрса. Мурун командага ойногонбу же? Бул былтыр бизде Аламбин районунда жана Байтик Баатырдын 200 жылдыгы деп оюн өтпөдү эле, ошондо Аскат минип аттылы го бир жерде. Ошол ат быйыл өсүп, аябай жонор чоңоюптур. Быйыл кичине табына да келип калыптыр. Өткөндө Шалтада, Жер Улакта да мингем. Жакшы экен буюрса. Келечек бар, келечек алдыда жашат бир аз эле. Анан Saitbek көп атактуу аттарды минип көрдүм да, бир ушул аттын башка аттардан бир өзгөчөлүгү байкалдыбы же? Ооба, ар бир атты мингенде эле билинет да. Мага ушу үмүт бардай сезилди да ушу аттачы, бир мындай жарай тургандай сезилип атат да. Буюрса жарап кетсе, командаларга ээси кандай кылып берет, может биз алып калабызбы? Бирок эми ээсинин айтышы боюнча бизге эле беребиз деп атат. Өзү ээси да аябай жакшы киши экен. Мындай эле короодон бир жөнөкөй эле ат жетелеп чыккандай эле берип койду. Алып кете бергиле, мине бергиле деп койду. Өзүбүз каалагандай эле суутуп атабыз. Өзү да мындай эме экен. Мүнөздөрү аябай жоош, спокойный. Билет экен. Ээси да көндүрүп коюптур кичине казанга. Буякта мына казан кичине дөбөдөп болгонго кичине эметип атат, үркүпчү. Атай мындай беркиндей жана баллон дөңгөлөк казандарга аябай жакшы айлат экен. Алганда кеткендери жакшы экен, хоттору жакшы экен да. Анан Saitbek, могу казанга келип атканда аябай ушундай резкий, анан түз аябай мындай ылдам менен келип атат да. Сен кандай өзүңүн расчетуңду жоготпой атасыңбы? Жок, ошо мен эметкен деле жокмун, бирок неме мындай ошо расчет алып атам да. Катуу келип атат бирок. Мындай билбейт да азырчы. Бир-эки ушу казанга төшпөш менен урулгандан кийин мурда уже расчет ала баштайт да. Өзүм коркуп кетип атам бирок кээ бирде. Бир жерин бирдеке кылып аламбы деп. Жакшы буюрса. Даярдай беребиз. Мүмкүн бул оюн болбой калса кийинки оюнга киргизебиз. Бирок бул оюнга киргизебиз деп атабыз да. Үмүт бар. Ниет кылып атабыз ошого. Жакшы буюрса, даярдыктар, командалардын баары жакшы, мыкты даярданып атышыптыр. Баарына ийгилик каалайбыз. Алла баарыбызды ар кандай бөөдө кырсыктан сактасын. Дээрлик бир 15, даже 20 күндө эмес, бир 15 күн чукулдап эле билинди да. Ушул убакытта мүмкүнбү аттарды, балдарды мисалы толук составда даярдап? Балдар азыр уже күз келип, кичине улак ойноп, баары балдардын баары эле формада экен. Мына аттар кичине маселе болуп атат да. Буга чейин да минилип, иштелип жүргөндөр бар, эми бирок мына 10-15 күн ичинде ат жетишпейт да негизичи. Өзүңөр билгендей, аттар 1 ай, 1,5 ай, 2 ай даярданат. Мына болот болбойт деп мындай эме кылып атып эле даярдай беришти да, болот деген үмүт менен элечи. Көп командалар ошого эметип,
кээ бирки жаңы келген аттар мына мисалы үчүн бул жаңы келип муну даярдап атабыз да эми бул дагы жетишеби жетишпей калабы ошондой болуп калат да муну жетишпей калган аттарды өзүбүз эле ушинтип эмеге брака чыгарып алабыз да семиз атты кыйнап салабыз бузуп салабыз бир оюнда э бир оюнда эле мындан көрө ушу заранее болгон жакшы да негизи бир 2 ай мурун айтылса даярданып аттар да даяр болот азыр аябай эле чукул болуп калды бирок эми ушуга да Кудайга шүгүр оюн болот деп даярданып атабыз баарыбыз күтүп аттык эле оюнду буюрса оюнубуз болсо аман эсен оюн көрсөтүп элге кандай эл эми биякта кандай болуп калат күйөрман менен күйөрмансыз ал дагы маселе да азыр бирок бизге күйөрман менен кызык да кыскасы Сейитбек азырынча даярдык жакшы балдар дагы аттар дагы ооба калды э буюрса баары уже эми 1-2 күн ичинде бүт чечилип баары стабильный болот да азыр эми ар бир бүт эле командада ушундай болот эми мындай бака эртең оюн дегенге чейин тиги ат кирип бул бала келип ушундай боло берет го анан уже эртең оюн дегенде так маалымат чыгып кайсы ат кирет кайсы бала кайсы атты минет эми оюндун ичинен алмашып мине бересиңдерчи бирок оюнга чейин ушундай боло берет да анан могу кечээ видеодон кийин комментарийлерде могу Кубантай менен БТРди аябай төк келип атат деп атат да күйөрмандарчы сен могу оюнчу катары кандай баа бердиң экөөсүнө эми аттардын эмеси ар кандай да бирөө тренировкада жакшы боло берет оюнга келгенде эметип калат бирок БТР да жакшы туруп атат мен ойлойм ушу крас бул эми баягы болбой эле оюнга такшалып калганын билет ал постоянно эле ушу тренировкада ушинте берет да биз мен аны көп байкайм да турбайт бирок оюнга келгенде өзүнүкүн кылат да 2 аттан кирет буюрса Кубантай кайсынысын кааласа ошонусун минет да алмашып оюн ичинен алмашып мине беребиз анан баягы коргоочу аттардай болуп уруп атпайбы ошо артыкчылыгы дагы ошол болуп атат ооба мындай өзү да массивный ат да массасы бар мындай уруп мындай эме дерзкий жүрөт экен да өзү дагы мындай эмеге дагы бет маңдай чыкканда дагы коркпойт даңылдап эле уруп бара берет экен баардык ушул оюнга даярданып аткан команданын баардыгына ийгилик каалайм Аллах таалам баарыбызды бөдө кырсыктан сактасын ушу болуп аткан оорудан Кудайым өзү сактасын ушу оорудан да аман эсен чыгып кетели кыргыз эли бар бололу бир бололу аман бололук элибизде тынччылык болсун токчулук болсун молчулук болсун ошо боло турган оюнга баардык командаларга ийгилик